Кечээ жогорку кеңеште Адакан Мадумар Кимсанбаевичтин кол тийбестигин алуу жана албоо боюнча жыйын өттү эле. Бирок көпчүлүгү ал кишини кылмыш жообуна тартууга уруксаттыгын берип, мыйзамга такашып. Ошондо учур болуп атканын эртеси эле сиз Чыңгыз мырза өзүңүз Адакан Мадумардын үстүнөн арыз жазганыңызды билдирип чыга калдыңыз. Мына эфирге жөн келбегениңизди эми түшүндүңүз да. Мен суроодон баштайын. Сиз Адакан Кимсанбаевичти камалып кетерин билип калып эле арыз жаза калдыңызбы же буга чейин дагы бир аракет кылдыңыз беле? Элдин суроосун, бүдөмүк суроону мен ачыктап коеюн деп чечтим да. Саламатсыздарбы? Негизи ошондой ой болду, албетте баардыгында бар. Мындай ой. Себеби мурда эмнеге айткан эмес, мурда эмне болгон эмес депчи. Бул 2015-жылы болгон окуя. Анан ушинтип мен гарант болуп, бирден акча алышкан $50,000 бербей койгондо, мен гарант катары өткөнүн расписка жазып бергендигим үчүн мен бөлүп сөйлөштүп 2000 акыркы тыйынын 2020-жылы 28-октябрда берген. Бул бир нече жолу мен эстептим. Эртоова менен жеген Самсага. Самсага утурдум да. Мен силерде бай эмесмин, чоң эмесмин, саясатчы. Мен акчаны берип койгола болду. Анан кечеки туура дал келип калышынын себеби мен ушуга чейин бүтүп, мен аны чынчына келгенде мен Оштон жумуштарга кошуп бардым, Оштон келип эле чыктым. Анан ошол нерсе болгону мен ошондо көрүп аткам, бирок ал бул жер боюнча, Баткендеги жана 4 көчө боюнча болду. Меники таптакыр башка нерсе. Мен эми камап берейин, же болбосо бул оюм жок, камалбай эле койсун, Жубандын баласы деле камалбасын. Эми бериш керек да. Акчаны бериш керек да. Сиз өзүңүздүн акчаңызды өндүрүп алуу максатта эле кайрылып атасыз, Камалып кетишин каалабайм, камалбасын. Эми ушул жерде бир кызуу дагы бир бул жагдайдан бир суроо пайда болот да. Ал $50,000 эмнеге алынды эле? Ал шайлоого иштетүү максаттабы? Жок, мындай болгон. Булар ошол тиги кишини алдашкан. Бишкектин Жанапакта деген жагында $5,000 бар экен. Ошону $50,000 берсең, ошол болосту сага жазып коебуз, сени депутат кылабыз деп аны ишендиришкен да. Ал келгенден кийин ал кирип өзү сүйлөшүп чыккан, Адакан Кимсанбаевич менен, Акыл Казакович менен сүйлөшүп чыккандан кийин Суроолор боюнча микрофон жакшы болбой атат да, мен сизге муну кармап турайын. Сүйлөшүп чыккандан кийин ал киши мага айтты, Чыңгыз, булар саясатчылар. Буларга мен ишенбей турам. Эгерде сен гарант болсоң, мен берейин акчаны. Анан мен айттым, кечирсеңиз эми аларга акчаны берсеңиз мен эмнеге гарант болушум керек? Десем мен көндүрдүм. Мен менен жаман оюм жок, кирип сурадым, Адакан Кимсанбаевичтен сурадым. Ушинтип атат, эгертең партия өтпөй калса, силер кайтарып бересиңерби тыйынын десем, ооба дейт. Акыл Казак Адакан Кимсанбаевичтин оозунан чыккан сөз, партия өтпөй калса берилет да деген. Анан мен Акыл Казаковичтен сурадым, ушундай кандай болот десем, ал деле ошол партия өтпөй калса акчасы кайра берилет. Акыл Айтбаевбы жана? Анан мен ишендим, кишилер эми саясатчылар элдин алдында укмуш Кадыр Баркай, анан укмуш жанагындай катуу сүйлөп атса ишенеткенсиң. Анан мен жазып бердим, мен гарант бере бердим. Анан бүттү шайлоо өтпөй. Ал $50,000 кайсыл кассага түштү, кимдин акчасына түштү? Ошол Акыл Казаковичтин колуна бердим. Биз көргөнбүз. Ошол киши досу бар болчу, мен бар болчу. Анан бухгалтериясынан квитанция жазып алып чыгып берди. Өз квитанцияны сураган эмес болчу, мен эле жана гарант эме жазып бердим да, расписка. Анан квитанция берсин деп туруп алды тиги акча берген киши. Анан макулдап кирип бухгалтериясынан квитанция жазып бердим, $50,000 алдык. Анан партия өтпөй калды. Алар доолап баштады, андай болду, мындай болду. Кийин анан мага келишти, сен гарант болгонсуң. Ар кандай жолдор менен акыры мен барып бергенге макул болду. Эптеп машина, сачына, жер, бир мемлекет кылып кутулдум чын. Тилиңизге байланышсыздан да? Ошондой болду.
Эми окуяны баягы бир тараптуу болбосун деп биз албетте аркы тарап менен дагы беттеш түрү дейбизби же очный ставка дейбизби, сиз макулсузбу ошондой нерсе болгону? Мен мынакей өзүм дагы бүгүн кайрылуу жасайын деп атам кечинде. Кудай буйрса. Азыр силерден дагы айтып коеюн. Силер аркылуу мен силерге көрөткөн болсо мен кайрылып айтайын. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз мындай эл алдындагы мисалы үчүн мындай көрүнгөн эле күчтүү бир саясатчылардын бирисиз да. Келиңиз, сиз тандаңыз. Любой bir телевидениени тандаңыз. КТР'би, ЛТР'би, 7 каналды, эми кайсы немени тандасаңыз ошол жерге мен барайын да экөөбүз элдин алдына чыгып дебат уюштуралы. Мындайча айтканда акылыңыз тунук. Кыргызстанда эң сабаттуу инсан сизсиз. Мына көп инсандар мага окшоп улам учурунда ишенип жүргөндө азыр сизге катуу ишенип алып, алар мындай болот, сомнение болот да, шек салуу душкой болот да, кантип мүмкүн эмес депчи. Ошол жерде мен интернеттен кайрылып айткан сөзүмдүн бирөөсүндө бир сөзүм жалган болсо, мен ошол жерде мен башым менен жооп берейин. Айтыңыз, могу жери жалган, акчаны алган эмеспиз, же болбосо могу деп айтыңыз да. Чыгыңыз, келиңиз дебатка мына сизди мен эркек катары чакырайын, эркексиз сиз дагы. Экөөбүз дебат кылып, элдин алдына чыгып түшүндүрүп берейик. Ошол. Демек Чыңгыз мырза, сиздин сүйлөгөн сөзүңүзгө мен тактоо иретинде бир нерсени кошумчалап кетким келип атат. Бул албетте менин оюм, жекече менин оюм. Мен эми бул жерде эфир алып баруучу катары өзүмдүн ролум ошондо болсо, мен экинчи тараптан дагы ушул маселе боюнча бир сурап коюшум керек да. Бирок тилекке каршы Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен жолугуш өтө кыйын. Мүмкүн эмес, телефонун даже билбейбиз. Постоянно жолукканда жанындагы бирөөсүнө жазып кой дейт. Ушуга чалып кой дейт. Анан жолугам деп эле жолугуш кыйын. Мен эмес. Сиз өзүңүз жолукканга аракет кылдыңызбы бир-эки жолу мындай штабына барып, мен жакшылыкча мына өзүм адвокатмын, мен силерге көчөдөгү алган бир сел-саяк же бир акчаны алдыртып коюп, анан ошончо калып кала турган бала эмесмин. Үстүңөрдөн арыз менен кайрылам, коомчулукка кайрылам деген бир эскертүүлөрүңүз болдубу? Көп болду. Көп жолу аракет кылдым. Жолукканда экинчи сөзгөндө тепе-теп отуруп сөзгөндө бирок мүмкүнчүлүк болбоду. Ошол сен өзүң айткандай Адахан Кимсанбаевичтин характери илгерки фараондордун характериндей билесиңер. Ал киши сени көргөндө, кубусканы көргөндө өткөрөт, анан айта албайсың, же жолуга албайсың, жол турбайт. Айла жок ушул жолго бардым. Сиз азыр деле ачык айтып атам. Ушундай эле каза болсо, чакырдай келсин, любой дебатта. Мен бүгүн өзүмдүн немен да кайрылам. Дебат уюштуралы. Ошол жерде мына тили 2 метр тили бар. Далилдесин. Андай болгон эмес да. Элдин алдында. Бирок сизде распискалар бар деп атасыз, распискалар. Мейли, урматтуу коомчулук, эми саясий жолунда деген ар кандай иштер болуп турат. Шайлоо маалында сиздин $50,000 бул жөн эле 50 сомдон эле кеткен. 2000 канчанчы жылкы шайлоону айтып атасыз? 2015. 2015? Бул илгерки шайлоо экен да? Мен кечеги шайлоо деп атпаймынбы? Андай шайлоолордо буга окшогон акчалар далай кетет, биз билебиз. Бирок бир тараптуу болуп калбаш үчүн балким Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун ошол маалында укугун коргойм дегендер болсо, сиз жолукканга даярсыз. Ошол жерде кимдер болчу? Ал жерде именно Казакмыш менен Адахан Мадумаров. Экөө эле. Кирүү бар го. Өлүп калса майла жок. Жок, Акыл Айтбаев азыр эмеде да, түрмөдө. Жок, ал киши эми ал жакта экен. Адахан Кимсанбаев жүрбөйт. Жолуга алып элдин алдында дебатка чыгалы. Так, бул жерде өзү тандасын любой телеканал. Бакыт Үсенбаев деген биздин Facebook'ta өтө кадырлуу бир жараныбыз бар. То есть мен үчүн бүт активисттер жакшы тааныйбыз. Суроо узатыптыр. Эки тараптуу кылсаңар жакшы болмок депчи. Мен силерге ачык эле мындай эле айтып коеюн, ачык маселе мындай эле менин оюму. Эки тараптуу кылганга невозможно болуп атат. Себеби Адахан Кимсанбаевичка жолугуш кыйын да. Мен канча жолу жолугам деп
канча жолу жолугам дедим. Жанындагы бирөөсүнө постоянно эле жанындагы бирөөсүнө айтып коет. Мунун номерин жазып ал дейт. 10 жол жолуксаң 10 жол таанышабыз. Сен ким элең дейт. Мен Орозбаев Мирлан деп өзүм Автоабер ФМ араң айтып берип, араң тааныштырам да. Бир 10 жолу жанындагы бирөөгө айтты, 10 жол жазып коет деди. Ал невозможно. Мен ойлойм анын жанында мен тааныган бир эки активист балдар бар. Бирок алар бул ишти билбесе керек. Жолу билген эмес да. Билбесе керек. Ошон үчүн биз бир тарапты кылбай атабыз. Бул эфирдин башы, туурабы? Эфирдин башы. Эмне себептен эфирдин башы деп атабыз? Себеби бул Чыңгыз Жанбекович. Жанбекович азыр айтып атат. Сиз менен мен азыр келечекте жакын арада дебатка катышканга даярмын дейт. Любой жерди тандаңыз, любой телевидение каналды тандаңыз, мен ошол сөзүмдү далилдеп берем дейт. Чыңгыз мырза, эгерде ал Адахан Кимсанбаевич соцсет көрбөйм деп эле, көрбөй калса, сиз тергөөгө чакыртасызбы же кандай кыласыз? Тергөөгө кааласа келет. Арыз жазылган. Ошол ставка болот сөзсүз. Ажабем албетте өзүм эмесмин. Просто жана мендей убагында катуу ишенген адамдар бар, Адахан Кимсанбаевич. Мен аларды сыйлайм дейм. Ошолорго көзүнө мындай дебатка чыгып койсо чачып атат. Адахан Кимсанбаевич менен ошол жерде кандай кагаз, кандай кагаз, бул жерде эмне болду эле, бул жерде кандай сөз болду эле деп мындай мен Чыңгыз мырза. Интернеттен кайрылган сөздүн бирөөсү жалган болсо, мен ошол жерде мен жоопко тартылайын экенмин. Анан ошол айрылышпайм, бир тарапта болсо Адахан Кимсанбаевич көрүлөт да. Мен ал киши Египетте жашаган жок деп турат. Келсин Бишкекте жүрөт, Лебиде жүрөт. Чыңгыз мырза, өзү дебаттын природасы мындай да. Эки тарап үчүнчү тарапты көндүрүш керек да. Ар ким өзүнүн тарабыначы. А бирок сиздердики бул жерде дебат болбойт да, силердики очный ставка болот да. Бул дебат болот, дебат болот, анткени үчүнчү тарап бар. Үчүнчү тарап ошол Адахан Кимсанбаевичке аябай ишенген эл бар. Ошону Адахан Кимсанбаев сактап калам десе, ошолор ишенет. Кадыр баркын, Кадыр бар. Анан эгерде мага бар тигилерден мен аларды сыйлап, Адахан Кимсанбаевичке ишенген кишилер болду. Бирок Адахан Кимсанбаевич эгерде дебатка чыкпаса, анда алар чындап эле зомбилер болот да. Потому что зомбилерге бирдекени далилдештин кереги жок. Алар больной кишилер да. Аны мен эмес, Адахан Кимсанбаевич кылган окуат да. Урматтуу эфирдин көрүүчүлөрү, азыр көрбөсөңөр кийин көрүп, түштөн кийин кимдин акылы түштөн келет болуп, ар кандай фанатистский сөздөр жазып урушуп нетпей, оюңуздарды билдириңиздер. Бул эфирдин башталышы. Эмкисинде надо будет биз кубалайбыз. Барып эфирде суроону беребиз. Ушул сиздин үстүңүзгө силердин тилиңер менен айтканда каралоо, а бул жактын тили менен айтканда өзүнүн укугун коргоо, өзүнүн укугун талап кылуу. Динде деле бар го, өзүнүн мүлкүн, жанын, үй бүлөсүн сакташ үчүн ар кандай кадамдарга барса болот дегендей эле. Бул кадам мыйзамдуу кадам да. А бирок тергөө органы деле алдыда очный ставкаларды кылып берсе керек. Акыл Айтбаев. Мен ойлойм да, Акыл Айтбаевдин мен психологиясын билем да, ал киши өзү албаса керек. Ал бир партияга ишенип алса керек, же өзүнө алган балык акчаны. Кимге алса да алды да. Сиздин колуңуз менен алган. Демек, ал деле балким мен алып баланчага берип койгом дейттир. Бул акчанын түбү табылат. Тем более сиз жөнөкөй эле бир жаран эмессиз. Сиз адвокатсыз, мен билгенде. Лицензияңыз бар, адвокат адам. Так, бул биринчи сурообузду мен жыйынтыктай берейин.